Кыргыз Республикасындагы кургак учукка каршы күрөшүүдөгү 5 жылдык жетишкендиктер деген аталыштагы конференция өткөрүлүп жаткан учуру USAID'тин 2 долбоорунун жыйынтыгында өткөрүлүп жаткан бул долбоордун негизги максаты Кыргызстандын аймактарындагы кургак учук айыкпайт деген түшүнүктү жоюу жана бул оору менен ооруган адамдарга массалык түрдө жардам көрсөтүү. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги жана улуттук фтизиатрия борбору USAID'тин кургак учукту жеңебиз долбоору менен биргеликте дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунуштары негизинде кургак учук боюнча негизги кайрылууларды иштеп чыгышты. Бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынан, Кыргызстандын өкмөтүнүн аппаратынан, Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчилиги, эл аралык уюмдар, медициналык жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана массалык маалымат каражаттары келишкен. Улуттук фтизиатрия борбору 340 ооруга эсептелген. Ал жерде бизде 3 хирургия бөлүмү бар. Андан кийин бир балдар бөлүмү бар. Андан кийин баягы хирургиялык жол менен дары-дармек менен дарылануучу дагы 4 бөлүм мындай отделениябыз бар. Ал жерде бизде лабораториялар бар. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө айрыкча ошо бизде референс лаборатория бар. Бул референс лабораторияда ушул дүйнө жүзүндө кандай лабораториялык ыкмалар болсо, диагноз коюу боюнча ошондойдун ыкмалардын бардыгы бизде ушул биздин лабораторияда бар. Кургак учук менен ар бир адам ооруп калышы ыктымал. Дарылана баштагандан тартып кургак учук менен ооругандардын көпчүлүгү жугуштуу болушпайт жана демейдеги жашоосун өткөрө берсе болот. Аны дарылоо 6 айдан кем эмес убакытка созулат. Ошондой эле кургак учуктан майыптыгы бар адамдарга социалдык жөлөк пул алуу укугу берилет. Негизи кургак учук боюнча Кыргызстанда жакшы эле мындай жетишкендиктер бар. Кургак учук менен ооругандардын саны азаюуда. Ошол кургак учук менен ооруган адамдарды алардын дары-дармегин алып берүү көбөйүүдө, андан реформалар дагы бар. Бул конференция өтө мындай маанилүү. Себеби дегенде эми Кыргызстанда бюджет өзүңүздөр билесиздер абдан таңкыс. Ошол таңкыстыкты эске алуу менен кургак учукка каршы күрөштү абдан мындай натыйжалуу жүргүзүшүбүз керек. Кургак учукту бирге жеңебиз. Дарылануунун бардык шарттарын сактаган учурда гана кургак учуктан айыктырууга болот. Өз убагында аныктоо жана дарыланууну эртелеп баштоо, кургак учукту ийгиликтүү дарылоонун кепили. Кургак учук менен ооругандарды кодулоо жана басмырлоо, дартты аныктоону жана дарылоону татаалдаштырат. Биздин ушул вызов туберкулезу проектиси ушу 2017-жылдан баштап Кыргызстанга ушу көп дарыларга туруктуу боюнча кургак учуктун ушуларга жаңы дарылар, жаңы схемасын киргизди. Биз ошо Кыргызстанга киргизген жаңы дарылардын аттары бедаквилин, деламанин. Анан мурун эгерде 20-24 ай дарылай турган болсок, азыркы учурда бизде Кыргызстанда 2 жаңы дарылоо схемасы бар. Бул кыска мөөнөттүк схемасы 9 айдан 12 айга чейин, анан 18 айдан 24 айга чейин. Азыркы учурда Кыргызстандын 7 өрөөнүнө тең ушул дарылар жеткизилип, бейтаптар ушул убакта ушул дарыларды бекер камсыздандырып дары ичип атышат. Кургак учукту жеңебиз жана кургак учукка чакырык USAID'тин 5 жылдык долбоорунун жардамы менен Кыргызстанда жетишилген негизги натыйжалары дартты эрте аныктоо жана тиешелүү дарылоону баштоо үчүн кыйла так жана ыкчам лабораториялык жыйынтыктарды алууга шарт түзүп берген. Элнура Калыкова, Арген Салбаров, НТС.